Улуу ата мекендик согуш тарыхта экинчи дүйнөлүк согуш катары белгилүү. Ал согушта фашисттик Германия менен Советтер Союзунун курамындагы мамлекеттер салгылашкан. Дээрлик 4 жылга созулган согушта жалпысынан миллиондогон курмандыктар болгон. Жана ошол курмандыктардын ичинде кыргызстандык баатырларыбыз дагы бар. Ал согушта Кыргызстандан барган жоокерлер эрдик көрсөтүшүп, Советтер Союзунун баатыры деген наамга татышкан. Кыргызстан аймагынан 365 миңден ашын жоокер улуу ата мекендик согушка аттанган. Алардын 10 миңден ашык жоокери орден жана медальдар менен сыйнашкан. 76сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болсо, 29 жоокер даңк орденин 3 даражасын тең алышкан. Согуш таласында калемин курчуткан акын жазуучуларыбыз да аз эмес. Алар элибизге аттын кашкасындай белгилүү болгон Жомарт Бөкөнбаев, Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Сооронбай Жусуев сыяктуу акын жазуучуларыбыз. Алардын чыгармаларын айта кетсек, Алык Осмоновдун мисалы Бүкөнтай, Жаз кечигет, Жомарт Бөкөнбаевдин Улун кетти майданга аттуу чыгармасы, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Эрте келген турналар сыяктуу чыгармалары бар. Жомарт Бөкөнбаевдин Кош Алатоо Улун кетти майданга аттуу чыгармасынан бир куплет үзүндү айтып кетейин, уруксат болсо. Дүйнөнүн жүзүн өрт алып, кара жалын каптады. Кыяандай жүрөт шаркырап кызылгандын акканы. Ушундай апаат күндөрдө уяттан уят эмеспи уулуңдун үйдө жатканы. Чолпонбай Төлөбердиев Советтер Союзунун баатыры 1942-жылы 6 августта 9 ротанын 11 жоокери өз эрки менен пулемоттордун, миномоттордун жаадырган окторуна карабастан Дон дарыясын сүзүп өтүшүп, ок атышууда ок гранаталары түгөнүп Чолпонбай Төлөбердиев жарадар болгондугуна карабастан душмандын 120 метрлик бийиктиктеги дзотуна жетип, төшүн дзотко тосуп, эрдик менен өзүнүн тарапташтарын алдыга өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түскөн. Кыргыздын тайманбасы уулу Чолпонбай Төлөбердиев 1943-жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыр наамын алган. 9 май бул биздин тарыхыбызда ата бабаларыбыздын өлбөс өчпөс эрдигин даңазалаган жеңиш күнү. 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы нацист германдардын үстүнөн жеңишке жеткен күн катары эсептелинет. Бул майрамды биз быйыл 78 жылдыгын белгилеп, бул майрамда деген тынчтыктын, биримдиктин, ынтымактын символу катары белгилейбиз. Улуу ата мекендик согуштун жеңиш менен аякташына уруктагылардын ополтоодой салымы чоң. Ошол кездеги Кыргыз өлкөсү бардыгы фронт үчүн, бардыгы жеңиш үчүн деген уран менен тылдагы эмгектенип жүргөн энелерибиз, ошол кездеги өспүрүмдөр байпак токуп, мисалы колкап токуп, эркек балдары эгин эгип, кырмандарда буудай сапырып, бардыгы фронтко жөнөтүп турушкан. Ошол кездеги тылдагы эмгектенген энелерибиздин, өспүрүмдөрдүн эмгеги түбөлүккө сакталат. Кыргызстандан 365 миңден ашуун ата-бабаларыбыз улуу ата мекендик согушта кан майданга аттанышкан. Алардын 76сы Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болушкан. Алардын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири катары Акын Садырбаев атабыздын эрдигин баалап айткым келет. Акын Садырбаев атабыз душмандын кезеги менен ыргытылган 17 гранатасын артка кайтарып, 17сине тилекке каршы колуна жарылып, Кыргыз элинин тарыхында өлбөс өчпөс ташка тамга басканда эрдигин калтырып кетти.